Саламатсыздарбы урматтуу биздин көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүнкү эфирдин деген уюштуруучулары Чубак мырза, биздин команданын атынан Хан Академия Кыргыздан терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте 1 саат бою COVID-19 пандемиясынын билимге тийгизген таасири, азыркы учурдагы негизи эле дүйнөлүк билимге кандай тийгизди, ошол эле учурда Кыргызстандагы билим, анан ошол эле биздин Хан Академиясы кандай жумуштарды, кандай долбоорлорду ишке ашыруу менен жаңы баскычка, жаңы деңгээлге чыгууга иш аракеттерибизди кылып жүрөбүз. Ошол туурасында сөз болсун. Анда эмесе мен деген бүгүн мен Нуржамал жана менин кесиптешим Жазгүл сиздер менен ой бөлүшмөкчүбүз. Жазгүл, анда эмесе өзүбүздү тааныштырып өтөлү. Жазгүл, мен сизден суранат элем мага жардамдашып слайдтарды өткөрүп турууга. Анда мен өзүм жөнүндө кичине маалымат берип өтөйүн. Менин аты жөнүм Нуржамал. Мен Борбордук Азия Америка университетинде деген эл аралык мамилелер факультетин аяктаганмын. Азыркы учурда билим тармагына болгон кызыгуум аябай күчтүү болгондуктан Хан Академиясынын командасынын мүчөсүмүн. Азыркы учурда Хан Академиясы менен көптөгөн жаңы проекттерди ишке ашырып, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө салым кошолу деп аракеттенип жүргөн чагыбыз. Жазгүл туурасында болсо, келиңиз анда Жазгүл өзүңүз туурасында бир эки сөз айтып өтсөңүз. Рахмат, Нуржамал. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Жазгүл Рыспек кызы. Мен ушул Хан Академиясынын Кыргыздын долбоорунун мүчөсүмүн. Мен аябай сыймыктанам бул долбоорго кошулуп калганыма. Андан сырткары ТКМ коомдук фондун билсеңер керек, ошонун негиздөөчүнүн бирімин. Хан Академияга кошулган себебим бул айыл жергесиндеги ошо окуучуларга баардык бирдей жеткиликтүү сапаттуу билим берүүнү каалап жүргөм. Анан чын жүрөгүмөн сүйүнүп ушул командага биргеликте кошулуп, азыр жакшы долбоорлор үстүндө иштеп жаткан учурубуз. Рахмат, Нуржамал. Эң сонун. Рахмат, Жазгүл, маалыматыңыз үчүн. Биз болсо бүгүн анда эмесе айтып өтөлү, негизи эмне жөнүндө сөз курабыз. Алдыда ошол COVID-19 пандемиясынын натыйжасында билим чөйрөсүндө кандай өзгөрүүлөр болду, эмнелер жаңылыктар кирди, ошол учурда эмнелер баягы традициялык билим тармагында билим алган окуучулар, студенттер эмнелерге, кандай өзгөрүштөргө дуушар болду. Андан тышкары азыркы биздин деген заман талабы, андагы биздин заманын кандай сабактарды алсак болот, эмнеге көңүл буруп, эмнени үйрөнсөк болот, ошол туурасында сөз кылууна туура деп чечкенбиз. Андан соң болсо, негизи терс таасирлерин азайтууга кантип аракет кылсак болот. Анткени бизде деген окуучулар, мугалимдер мындай ситуацияга деген чынын айтканда баягы күтүлбөй келди. Кырсык күтүлбөй келет дегендей кыргыздын сөзү бар. Ошондой күтүлбөй келгенде негизи кантип өзүбүздү билим алууну токтотпой, кантип эле ошол үйдө отуруп онлайн сабактарды алып, өзүбүздүн билимибизге билим кошуп, жаңы ийгиликтерди жеткирсек болот. Анда эмесе айтып өтөлү. COVID-19 негизи эле дүйнө жүзүндө карап көрүп, статистика боюнча мындай эмнелерге жетишти, кандай болду, кандай ситуациялар болуп кетти дегенди карасак, дүйнө жүзү боюнча 1,2 миллиард окуучулар жана ошол эле учурда студенттер, университетте окуп билим алган студенттер аралыктан, мындайча айтканда, онлайн сабак алууга муктаж болуп калды. Анткени деген өзүңөр билгендей ситуация деген биздин кырдаал аябай курч болгондуктан сыртка чыгып билим алып, мурункудай мен баягы профессор менен жолугуп, талкуулап, класста отуруп билим алуу мындайча айтканда артта калып, азыр бир жаңы этапка, онлайнга көчтүк да. Анан айтып кетчү нерсе бул негизи Кыргызстанда, Центральный Азия же болбосо Борбордук Азия аймагында бул жаңы киргизилип аткан бир багыттардын болсо, негизи башка өнүккөн өлкөлөрдө бул көп эле мамлекеттер муну практика кылып, өз ишине колдонуп келип атышкан. Эми статистикага мындан дагы карап өтсөк, 169 өлкө аралыктан окууга мамлекеттик түрдө өздөрүнүн ошол билим министри тарабынан ошол кол коюлуп, ошондой билимди аралыктан онлайн алууга
шарт түзүп берди. Бул дегени 160 өлкөдүн дегени 60, бул дегени 98,6% окуучулар студенттер деген билет. Демек биздин баягы дүйнө жүзү боюнча неге эле Кыргызстанда эмес, негизи эле биздин айылкы штаттарда, райондордо эмес, дүйнө жүзү боюнча үйдө отуруп онлайн сабак алып, билим алып калдык да. Андан тышкары өзүңүздөр байкасаңыздар керек, биздин окуучулар, абитуриенттер, университетке тапшырам деген биздин жаш муундун өкүлдөрү ар түрдүү деген дүйнөлүк Кембридж же болбосо Гарвард университеттерине тапшыруучу, ар кандай SAT же болбосо негизи башка ар түрдүү математикадан экзамендерди жокко кылуу же болбосо онлайн түрүндө өткөзүүгө туура келди. Андан кийинки бул эми биз азыркы дүйнө жүзүнө кандай таасир этти, мындай глобалдуу түрдө карап көрдүк. Эми Кыргызстанда биздин кырдаал кандай болду, кантип ушул кырдаалга ыкчам түрдө ошол үйрөнүп, окуучулар сабак алып, мугалимдер ошол билим бергенге кантип жеттик, эмне кемчиликтер, эмне биздин жетишкендиктер болду. Ошол жөнүндө айтсак, негизи мындай караганда сөздүн ачыгы альтернативдүү билим берүү ресурстарынын жоктугу дароо эле байкалды. Министерство жагынан 1 айдын ичинде деген көптөгөн видео сабактарды иштеп чыгып, аны жүктөп, анын үстүндө окуучуларга деген ошол пандемиянын артынан окуусуна залакасын келтирбеш үчүн чоң иш аракет жасалды да. Бул дегени анан айтып кетчү нерсе, бизде деген статистика боюнча биздин 1395 мектеп 75%, мындайча айтканда, кыргыз тилинде билим алат. Айылкы штаттарда, райондордо. Бул анан кыргыз тилинде өзүңүздөр билгендей YouTube'дан же болбосо Google'дан аябай кыргыз тилдүү контент, кыргыз тилинде жазылган маалыматтарды, мисалы география сабагынан, биология сабагынан алыш чынында аябай аз. Анткени бизде деген ушул кыргыз тилине которулган эмес. Ошондуктан мындайча айтканда кичине бир көйгөй болуп, ушул адаптация, ушул жаңы деңгээлге чыгууга, онлайн сабактарды мыкты деңгээлде өздөштүрүүгө кичине кыйынчылыктар болуп калды да. Анан ошол эле учурда айтып кетчү нерсе бар, баягы мугалимдер деген жөн гана маалыматты берүүчү катары эмес, ошол окуучулардын билим алуусуна шыктандырганы, аларга кызыктырганы, аларга билимге чакыргандыгында аралыктан окутууда санариптик сабаттуулугу өтө маанилүү. Албетте муну ушул санариптик сабаттуулук Кыргызстанда канчалык өнүккөн, бул дагы бир суроо боюнча турат. Анткени баягы 5 кол бирдей эмес. Мүмкүн деген биздин облустарда, борбордук калаларыбызда, борбордук шаарларда өзүнүн кантип ар кандай тиркемелерди, шилтемелер менен иштегенди билген мугалимдерибиз бар, бирок бул дегени баары деген эмес. Анан ошон үчүн баягы санариптик сабаттуулугу бир аз баягы биздин жаңы баскычка чыгуубузга тоскоолдук кылып калды десек болот. Ошондуктан негизи эле компьютердик маалыматтык технологияларды колдоно билүү ошо айыл жергелериндеги мугалимдерге кичине бир түйшүк болуп, баягы анткени бизде баягы кыска убакыттын ичинде болуп, кыска убакыттын ичинде окуучуларга сабак берип, андан кийин сабактарды деген түшүндүрүп, аларды дагы билим тармагында ошол жаңы ийгиликтерге жетишүүгө аз убакыт болуп калды да. Ошондуктан ушундай бир кыйынчылыктардан өтүп, биздин 4-чейрегибизде жыйынтыктап алдык. Бирок алдыда деген мына азыркы учурда айтылып жатат, 1-чейректен баштап, сентябрь айынан баштап деген онлайн сабактар киргизилет. Баягы окуучулар үйдө отуруп, дагы деле болсо уланта бермекчи да. Ошон үчүн негизи онлайн сабактарды мындайча айтканда замандын талабы катары көрүп калдык да. Замандын талабы, замандын деген өзгөрүүсү менен биргеликте биз дагы ушул жаңы баскычка чыгып, өзгөрүп, жаңы нерселерди, жаңы шилтемелерди колдонуп, сабак алып, билим алууну токтотпогонго аракет кылышыбыз керек болуп атат. Кийинки слайдтардан анда эмесе мен айтып өтөйүн. Негизи Кыргызстандын замандын талабына төп келиш үчүн кандай мугалим болушум керек же кандай окуучу болушум керек деп ойлонуп аткан болсоңуздар, биздин көрүүчүлөр, айтуучу нерсе бул мугалимден биринчи эле мына ушул сентябрга даярдыктарыңыздан ошол санариптик мугалим болууга аракеттенүү болуп эсептелинет. Анткени ошол онлайн сабактарда
биз көп учурда билип калдык, мына ушул жылы май апрель айларында окуу учурунда WhatsApp'тан сабакты жөнөтүп коюп же болбосо ушундай деп түшүндүрүп эле коюлду да, баягы бетме бет түз отуруп биз менен азыр эфир болуп аткандай сабактарды түшүндүрүп, баягы класстын ичинде өтүп аткандай бир атмосфера калтыргыдай бизди деген мугалимдерибиз аракет кылса болот. Алар үчүн бизде деген ар түрдүү деген шилтемелер бар, ар түрдүү предложениялар бар деп коет. Орусча айтканда ошону колдонуу. Мисалы үчүн Zoom'дан үйрөнсөк болот. Мисалы үчүн ошону эле Google Hangout'тан кантип сабак кылып, презентация кылып, окуучулар менен кошо талкуулап, кээ бир жерлерде туура эмес болгончуларды кантип үйрөнсөк болот, эмне кылсак болот деп негизи бул ачык болушубуз керек деп ойлойбуз. Анан компьютердик маалыматтык технологияларды ошол колдоно билгенде мүмкүн биздин мугалимдер көбү билишсе керек, Google Certified Teachers деген бар. Ошол Google'дун чыгарып жаткан продуктыларын, шилтемелерин кантип колдонсо болот. Өзүнүн сабак кызыктуу болуш үчүн, маңыздуу, окуучулар менен биргеликте баягы бетме бет отуруп баягы талкуулап аткандай сезим калтыргыдай болуш үчүнчү. Андан тышкары креативдүү болуп, ар түрдүү презентацияларды кантип эле кызыктуу кылсак болот. Ошондуктан негизи мен айтчу элем, бул мугалимдерге азыркы болуп турган биздин кырдаал жаңы бир тепкичке чыгууга жардам берип, жаңы бир өздөрүнүн үстүндө өнүгүп, өсүп, анан биргеликте бир жакшы бир сонун ийгиликтерге жетүүгө түрткү болгон бир кырдаал болуп атат десек болот да. Андан тышкары айтып кетчү, эми окуучулар деле бул билим тармагында окуучудан көп нерсе көз каранды десек болот. Бир гана мугалимден алып, бир гана мугалимдин берген маалыматы менен чектелип калбастан, ар дайым өзүнүн үстүндө изденип, жаңы маалыматтарды алуу үчүн албетте бул көп тил билүү керек. Көп тил билүү дегенде өзүңүздөр билесиздер, көп маалыматтардын баары биринчи учурда англис тилинде чыгат. Изилдөөлөр, ар кандай математикалык маселелерди чечүүнүн ар түрдүү жолдору. Андан кийин орус тилинде, андан кийин биздин кыргыз тилинде. Анда да баягы которулгандан соң. Ошон үчүн бизди көрө турган баардык окуучуларда, абитуриенттерге айтмакчыбыз, ар дайым көп тил билип, тил үстүндө иштеп, анан өзүңүз деп. Кийинкиси изденүү, анан келечекти тааный билүү. Келечекти тааный билүү дегенде биз эмнени айтып атабыз? Бул жерде өзүңүздөр билгендей заман аябай тез өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат. Анын ичинде билимге болгон көз караш, кайсыл мисалы үчүн кесиптер деген чынында актуалдуу, кайсыл кесиптер деген жоголуп баратат. 20 жыл мурун аябай актуалдуу, аябай заманыбыздын талабы болгон кесиптер азыркы учурда баягы актуалдуулугу басаңдай түшкөн да. Ошондуктан изденип, көп тил билгенге аракеттенип, анан келечекти кенен кадам таштап, көп ийгиликтерге жетүүбүзгө мына ушул пандемия деген үйдө отуруп онлайн сабактарды алуу биздин баягы кыялдарга жетип, максаттарга жетишибизге мындай тоскоол болбош керек. Эми кийинки слайдта биз айтып өттүк эмне мугалимдер туурасында, окуучулар. Эми аралыктан окутууну Кыргызстанда кантип тездетүү болот? Кантип ушул процессти айттырбай келген, ушул кырсыктын айынан болуп кеткен процессибизди тез кылып, окуучуларга, мугалимдерге кызыктуу кылсак болот. Ошол туурасында биздин команданын ушул билим тармагында иштеп, долбоорлорду ишке ашырып аткан команда катары биздин бир-эки ойлорубуз бар болчу. Бул деген биринчиси деген бул билим берүү процессинде инновациялык, педагогикалык жана маалыматтык технологиялар базасын түзүү. Бизде деген негизи азыркы учурда дүйнөдө STEM тармагы аябай өнүгүп жаткан учур. Ошондуктан ушул STEM тармагына аябай көңүл буруп, базаларды куруп, негизи эле министрство жагынан, анан биздин райондун башкаруу жагынан, өзүбүздүн мектеп жагынан ар бирибиз жамаат болуп алып, кантип өнүксөк болот, эмнелерди үйрөнсөк болот. Ошолор туурасында бир жаңы кадамдарды таштап, ошонун артында жаңы ийгиликтерге жетишсек болот деп биз ойлонуп турган чагыбыз. Андан тышкары материалдык өздөштүрүү, мисалысында андан окуу процессин толук методикалык камсыздоо, баардык зарыл болгон окуу жана методикалык материалдарды студенттерге жана ошондой эле мектепте окуган окуучуларга берүү. Бул дегени эмне?
негизи мындай дүйнө боюнча карап көргөндө өзүңөр билгендей Норвегия мисалы үчүн Норвегия өлкөсүндө окуучулардын 96% адашпасам 96% деген ар бири колунда деген ошол уюлдук телефону жана компьютери бар. Бул алардын онлайн тармагында билим алуусуна эң сонун шарт түзөт. А Кыргызстанда албетте биз Кыргызстан менен Норвегияны салыштырууга болбойт, бирок биз Кыргызстанда канчалык деңгээлде ошого шартыбыз бар. Кантип ушул окуучуларга деген компьютер менен же болбосо жөнөкөй эле күнүмдүк жашоодо колдонгон уюлдук телефон менен сабактарды өтүп, ыңгайлуу кылып, кызыктуу кылсак болот. Ошон үчүн бул жерде биз ойлойбуз командабыз менен баягы баардыгыбыз биргеликте иш алып барсак, баягы окуучулар тарабынан, жамаат катары ошол мектептеги мугалимдер, андан соң болсо негизи эле бүт Кыргызстанда билим тармагында иш алып барган жарандары ушуга жоопкерчиликтүү ушул процессти жеңилдетүү үчүн, кызыктуу кылыш үчүн өз салымыбызды кошуп аракет кылсак, мен ойлойм окуучуларга да, мугалимдерге да үйдө отуруп аралыктан онлайн билим алуу эң чоң ийгиликтерди алып келет деп. Анан кийинки биздин слайдыбызда биз онлайн сабактарды окуучулар ошол эле учурда мугалимдерге да кызыктуу болуп, ийгиликтүү өздөштүрүү үчүн эмне кылыш керек деген баягы бир суроо келсе, биз ойлоп турабыз, негизинен мен азыр эле айтып өткөндөй ыкчам мобилизациялоо аябай чоң роль ойнойт. Коомдогу ошол биздин жамааттар, мугалимдер, биздин деген билим тармагындагы иштеген биздин жарандарыбыз ошол долбоорлорду, ыкчам деген проекттерди жазып, ошону менен окуучу биздин мугалимдерге деген сунуштап, алардын билимине билим кошуп, ушул шилтеме менен иштесек болот. Же болбосо ушундай сайттар менен мындай презентацияларды кылып окуучуларга билим берсек, кызыктуураак болот. Окуучуларга деген көбүрөөк маалымат бере алабыз деп айтып кетсек болот да. Анан окуучулар менен тыгыз байланыш бул жерде өтө чоң мааниге. Анткени биз бетме бет мурункудай көрүшүп, баягы баарлашып, анан талкуулай албаганыбыз менен күнлүктө жазып, кабар алып, түшүнбөгөн суроолорго жооп берүү менен биргеликте жаңы бир баскычка жетсек болот дейм да. Андан кийинки биздин үчүнчү биздин вариантыбыз жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу. Негизи мен ойлоп турам, муну ушул пандемияны Кыргызстан деген ушул учурга чейин онлайн тармагы аябай популярдуу, аябай көп колдонгон, көп окуучулар биле берген тармак болчу да. Онлайн сабак алуу башка өлкөлөрдө бул деген практикадан өткөн. Андыктан бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачуу катары көрүшүбүз керек да. Биз деген адаптация болуп, жаңы шилтемелер менен иштегенди, ошол шилтемелер аркылуу үйүбүздө отуруп алып эле ошол алыстагы биздин профессорубуз, мугалимибиз менен көрүшүп, сүйлөшүп, талкуулап, дискуссия куруп, анан ошол эле учурда баягы мектептин программаларын ийгиликтүү аяктасак, жаңы ийгиликтерге жетсек болот деп ишенип кетет элем. Эми биримдикте иш алып баруу чындыгында өтө чоң роль ойнойт. Биз окуучулардын, студенттердин билимине кедергиси тийгизбеши үчүн негизи бул ошол тармакты, ошол окуучулардын билимин түшүрүп, билими түшүп кетпеши үчүн баягы эки канат сыяктуу мугалимдер, анан ошол эле учурда ата-энелер да өтө чоң роль ойнойт. Анткени биз азыр эле айтып атабыз, мугалимдер деген санариптүү болуш керек. Мугалимдер ар түрдүү технологияларды колдоно билүүсү зарыл. Окуучуларга кызыктуу маалымат берүүсү зарыл деп. Бирок мындайча айтканда ата-энелерчи дегенчи, анткени ата-энелердин да ролу баланын билим алуусунда аябай чоң роль ойнойт. Анткени окуучунун онлайн сабактан ийгиликтүү болуусунда ата-энесинин баягы менен биргеликте иштөөсү, бирге талкуулоосу, эгерде түшүнбөй калса, дароо барып суроосу, бул кандай болот эле, кантип чыгарсак болот эле деп, баягы процессти кызыктуу кылсак, процессти деген баягы бир жаңы нерсени үйрөнүп, баягы үйдө отуруп жаңы ийгиликке жетүүгө кадам катары көрсөк болчудай да. Андыктан биздин команда ошол чынында эле кыргызда айтылган сөз бар го, күч бирдикте деп. Мугалимдер, окуучулар ошол эле учурда ата-энелер менен болгон тыгыз байланышты, ошол билимге болгон көңүл буруусу менен ошол COVID-19 терс таасирлерин азайтып,
үйдө отуруп билимди көбөйтүүгө шыктандыра алат деген бир жакшы ишенимибиз бар. Биз эми азыр өзүбүздүн изилдөөлөр боюнча да бөлүшүп өтөлү. Изилдөөлөр боюнча азыркы учурда негизи онлайн сабактары биздин традициялык мектепке барып класста отурган сабактарга караганда көп пайда жактарын көрсөк болот экен. Изилдөөлөрдөн таянсак, мисалы үчүн онлайн сабак аркылуу сабак алган окуучу традициялык класстарда отуруп сабак алганга караганда 25–60% көбүрөөк маалыматты алган информациясын эстеп кала алат. Бул деген эмне деген? Бул деген ошол мисалы үчүн эгерде Zoom аркылуу деген сабак өтсө, ал деген окуучу Zoom'дан түшүнбөй калган жерлерин кайра көрүүгө, өз алдынча окууга, кайрадан окуп чыгууга, анан кайра кайталап өзүнүн билимин бышырып, анан ошол информациянын эстеп калуусуна баягы жакшы бир шарт түзөт экен да. Ошондуктан биз баягы онлайн сабактарды бир жаңы бир ушундай бир көйгөй болуп атат. Көйгөйдү чечиш эмес, бир жаңы бир мүмкүнчүлүк болуп атат билим алуу тармагында. Ошону көрүп, ошого деген чыксак болот дегендей баягы мамиле кылсак, мен айтмак элем, эң сонун жыйынтыктарга жетишип, жада калса ошол терс таасирлерин азайтууга чоң пайдасы тиймек деп. Негизи ошол Ханака азыр болсо биз сиздерге айтып өтөлү, мына ошол айтып атабыз онлайн мектептер туурасында, онлайн сабактардын маанилүүлүгү, канчалык деңгээлде заман ушул онлайн тармагына өтүп баратат. Андай ошондой бир мектептердин болуу бул Хан Академи. Хан Академи туурасында кененирээк маалымат, негизи эле кандай мектеп, качан болгон, канча окуучулары бар, кантип иш алып барат, ушул туурасында менин кесиптешим Жазгүл кененирээк маалымат берип өтсүн. Анда эмесе Жазгүл, сөз кезеги сизде. Рахмат Нуржамал. Эң соңку айтып бердиңиздер. Мен ушул деңгээлде алып барганга чын жүрөктөн аракеттенем. Хан Академи бул дүйнөлүк деңгээлде акысыз билим берүүнүн платформасы. Анын ичинде 10 ашык видео сабактар бар, 150 миңден ашык мисалдар жана көнүгүүлөр бар. Анан бул онлайн платформасын билим берүү 59 өлкө ийгиликтүү окутулуп жатат да. Мындайча айтканда, ошол 59 өлкө бул Хан Академиянын ресурстарын колдонуп, кошумча альтернативдүү билим катары колдонуп келип жатышат. Азыркы учурда 100 миллиондон ашык адам платформалар менен 66 тилде иштеп жатат. Мындайча айтканда, бул менен эмнени айткым келип атат? Бул платформасын ийгиликтүү ишке ашып, ушул канча деген өлкө бунун чындыгында бул ошол деңгээли аябай жогору жана ошол эле кезде жөнөкөй жана ошол эле жалпак тилде тартылган видео сабактарды көрүп, бул ийгиликтүү ишке ашырып атканын байкап жатасыздар. Анан биздин урааныбыз менен бөлүшүп кетейин деп атам. Бул сен баарын үйрөнө аласың деген уран. Бул баарын үйрөнө аласың деп эмне үчүн ушундай ураан койдук? Бул ураан деген азыркы кезде өзүңөр билип кеткендей пандемия учурунда өзүңүз көрүп алдыңарыздар. Бир тараптуу окуу, бир тараптуу эле маалымат берилбей, билим берилбей, окуучунун өз алдынча иштөөсү жана үзгүлтүксүз үйрөнүүсүн өтө абдан керектүүсүн байкап баамдап кеттик. Бул жерде эмне деп айта алабыз? Ошол сен баарын үйрөнө аласың деген бул биздин эле окуучуларга жана студенттерге, баардык ушул Хан Академиясынын колдонуучуларына айта кетет элек. Анткени бул жөнөкөй мисалдар менен, жөнөкөй көнүгүүлөр менен ушул баланы тарттыруу, кызыктыруу ошол өзгөчө жана так илимдерине, математика, STEM тармагындагы жана химия, физика, мындайча айтканда, ошол видеону көрүп жатканда адам ошодон качпай, окуучу качпай, ошонун кызыгуусун арттыруу деп эсептейм да. Анан эмне үчүн Хан Академия? Бул ошол эле азыр айтып кеткендей, окуучулар жекече үйрөнүп, өз алдынча иштеп,
ошол мисалдар жана ошондой эле өткөн темалар бышыктай алат. Анан өзүңөр да билгендей, бул өз алдынча окуу деген азыркы учурда, азыркы замандын талабында эң керектүү жөндөм деп айтып кетсем эч жаңылышпай болушум керек. Анткени ошол эле бир мугалимдин берген билиминен, маалыматтан тышкары изденүү. Бул изденүүнүн бир жаңы деңгээли деп эсептейм. Өз алдынча ар кайсы тилде изденип, ошону которуп, ошого бир түзмө-түз мындай чоң мүмкүнчүлүктөр ачап бере турган Хан академиясы. Андан кийин ишенимдүү мазмун. Ишенимдүү мазмун дегенде жана өлкөлөрдө 59 өлкөдө ишке өз тилдерине которуп жатат. Бул түзмө-түз далилдеп турат. Бул дүйнөдөгү эң мыкты адистер тарабынан түзүлгөн мындай практикалык тапшырмалар жана ошол так илимдер жана башка сабактардан турган видео сабактар бар. Ошол видео сабактар бул жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен бул окуучуга жеткирүү, ошону жанакы өзүнө тартып алып кызыгуусун арттыруу да. Андан кийинки мугалимдер үчүн пайдалуу куралдар. Бул платформа менен бир гана окуучулар эмес, мугалимдерге дагы эң пайдалуу жана ошол эле керектүү платформа. Хан академиясы мугалимдерге пайдалуу окуу куралдары менен камсыздап, анан ошол эле өз билимин бышыктоого мүмкүнчүлүк түзүп бере алат. Ал кандай болот? Мисалы үчүн айта кетчү нерсе, биздин командабыз биргеликте аябай чоң долбоорду баштап жатабыз. Бул ушул локалдаштыруу долбоору, Хан академиясын кыргыз тилине которуу. Аябай чоң мындай милдетти алганбыз. Анан бул Хан академиянын биздин ошо коңшулаш биздин өлкөлөр, Казакстан, ошол эле Өзбекстан, Кытай мурунтан эле бери ушул мамлекеттерибиз коңшулаш биздин кошуна жакын арада алар дагы, мисалы үчүн Өзбекстан 1 жыл мурун, Казакстан андан эртерээк булар дагы Хан академия платформасын колдонуп, өз тилине которушуп ийгиликтүү иш алып барып жатат. Биз дагы ошолордон кем калышпай, өз командабыз менен, эң мыкты командабыз менен ушул чоң милдетти өз мойнубузга алып, азыркы учурда көп долбоорлордун үстүндө иштеп жаткан чагыбыз. Эң биринчи ошол мен айтып кеткендей, мен айыл жергесинде өсүп чогулгондуктан ошол кыргыз тилдүү контентти көбөйтүү. Ошол эле 7 регионду көрүп жатасыңардар. 7 региондогу окуучулар, мугалимдер жеткиликтүү сапаттуу билимге мүмкүнчүлүк тартуулоо деп. Хан академиясынын платформасы бар, дүйнөлүк платформасы. Ошол биздин бир азыркы убакта командабыздын максаты бул сентябрга чейин 200 видео сабакты которуу. Жана ошондой эле сайтты, демо сайт деп аталат, демо сайтты ишке киргизүү. Анын үчүн биз 200дөн ашык видео сабактарды которуп, андан 260 000 гана сөздү которуп чыгышыбызга зарыл. Ошону көздөп, азыр бүт болгон күч аракетибиз ушул жака жумшап аткан учурубуз. Андан сырткары биз жөн эле ушу Хан академиясынын ичинен которуу процесстерин баштадык. Которуу процесстери кандай? Биз онлайн которуу марафонун жарыялаганбыз өзүбүздүн интернет соц тармактарда. Ага биздин 15 катышуучу катышты. Аяка кандайча айтканда, булар онлайн Хан академиясынын ушу өзүңүздү көрүп тургандай платформасы. Ошонун кыргызча которулганга биздин 15 ыктыярчы өзүнүн жүрөгүнө, өзүнүн Кыргызстанга салымын кошом деген чет өлкөдө иштеп окуган ыктыярчыларыбыздан жана Кыргызстандын ичинде областтарда окуган жөнөкөй биздин ошо күйүп жанган мекендештерибиздин деми менен 90 000 сөз котордук. Азыркы учурда 90 000 сөз которуп, бул 10 күндүк, 15 күндүк эле марафон болчу. Ошол аяктап 90 000 сөздү которуп, ошол котормочулардын коомун түзүүнү дагы бир чоң түрткү берди. Анан эле кийинки дагы мындан да сырткары жакынкы арада экинчи онлайн марафон
которуу марафонун жарыялайбыз. Бул убактысы дагы мындан дагы 1 айга чукул болот. Ушуга дагы чакырып кетем, өзүңөр салымыңызды түзмө-түз салсаңар болот. Буга кандайча? Бул онлайн марафондорго катышканда бул видео сабактарды кыргыз тилинде которуу, бул ошо платформасынын көрүнүшү, ошол биякта бул ошо математика сабагындагы көнүгүүлөрдү которуу. Бул жерде биз өзү командабыз менен 8 видеону үн коштоосу менен бир эле ошо мындайча айтып кеткенде, баарыңызда маалым болгондой, видео которуу иш процесси 2-3 этаптардан турат экенин белгилеп кеткибиз келет. Бул биринчиден ошол могул бул жердеги тексттерди которуу, андан кийин анын негизинде үн коштоо. Анткени биякта видео сабактарды үн коштоо менен. Ошол эле биздин азыркы учурда Нуржамал биздин командадагы айымыбыз өзүнүн дикциялык үнү сонун болгондуктан ошо биздин командада Нуржамал 8 видеону үн коштоо менен жасап чыктык. Мындайча айтканда ийгиликтүү көрө алдык бул нерсени жасай алат экенибизди. Анан ошон үчүн мындай өзүбүздүн эмебиз жеткендиктен анан командабыз менен ошо чоң максаттарды коюп, ошо күзгө чейин 200 видео сабактарын кыргыз тилинде которуп берүү максатын чоң коюп атабыз. Анан демо сайт ошол эле биздин котормочулар коомун өркүндөтүп, андан сырткары дагы бир долбоорду айтып кетсем, эң керектүү долбоор ушул эле видео сабактар которуу үчүн биз өз салымымды кош деген долбоорду дагы үстүндө иштеп жатабыз. Бул долбоорго ошол биздин видео сабактар которуу үчүн ошол эле жанагы пруфридерлерге жана эле ошол видео кээ бир видеолорду жана англис тилин жазып калгандыктан кайра жасап чыгуу зарылчылыгы келип чыгат экен. Ошондой видеолорду кайра жасап чыгуу үчүн, үн коштоо үчүн ошол эле пруфридерлер, бул ошо котормочулордун үстүнөн түздөп оңдоп чыгуучу, тактап айтканда ошол пруфридерлерден кийин анан ушул видеолор чыгат да. Ошолордун айлык маянасы жана ошол эле техникалык жактан биздин ар кандай жанагы каражаттарга келип такалып жаткандыктан биз өз салымды кош деген долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Ал ошол долбоордун максаты ошо Кыргызстандагы ошол патриот өз жерине күйүп жүрөгү менен салым кошом активдүү адамдарды, ошол агай эжейлерибизди, мырзаларыбызды, эжекелерибизди башын кошуп бул демөөрчүлөрдүн коомун түзүп, алар менен бирге иш алып баруу. Ошондуктан биздин соц тармактарды карап туруңуздар. Жакын арада бул долбоор жөнүндө дагы кененирээк маалыматты бере алабыз. Мен бир-эки сөздөрдү кошуп кетейин. Рахмат чоң Жазгүл. Негизи биздеги азыркы Жазгүл айтып өткөн долбоорлордон тышкары дагы мектептерде эмгектенген алыскы райондордо, айыл кыштактарда жашаган мугалимдерди колдоо максатында да долбоорубузду ишке ашыруу астында турабыз. Бул долбоорлор менен буйруса деген бизде билебиз, мугалимдердин ошол көбүнчө ошол санариптүү сапаттуулугун күчөтүү максат. Анткени көптөгөн биздин мугалимдерибиз деген кызыгуусу күч болгону менен көбү деген билбей калышы мүмкүн. Кантип деген мисалы үчүн жөнөкөй эле Zoom шилтемесин кантип иштетсе болот, тиркемени кантип өзгөртсө болот, эгерде презентация түзүп сабак кылсам кандай болот, окуучу менен кантип бетме беш көрүшүп баягы сабакты класстагыдай кылып, класстагыдай атмосферада өткөрүүгө болот деген суроолор болушу мүмкүн да. Ошон үчүн биз буйруса алдыда ошол мугалимдер менен да тыгыз байланыш өткөрүп, мугалимдердин билимине билим кошуп, аларды шыктандырып, ошол мыкты санариптүү мугалим болуусуна өз салымыбызды кошолу деген долбоорубуз бар. Албетте долбоордун деген ишке ашырууну буйруса деген алдыңкы айларда деген пландап атабыз. Бирок айта кетчү нерсе, негизи ар бир эле долбоордун ишке ашыруусуна көбүрөөк баягы каражат маселеси баягы чоң маселелердин бири болуп калат. Ошондуктан
биздин деген колдоп ушул проект жагып Кыргызстандын билимине өсүшүнө, жаңы деңгээлге чыгуусуна салым кошом деген кыргыздын мыкты инсандарын, мыкты жарандарын биз менен кызматташууга чакырабыз. Анан дагы көптөгөн эгерде сиз биздин деген студент болуп эле же болбосо волонтер, ыктыярчы болуп жардам бербейин десеңиз, анда биз менен да байланышыңыз. Соц тармактарда биз деген жазган ар бир волонтерска жооп беребиз. Биз менен байланышып, ушул алдыдагы проекттерди ийгиликтүү ашырып, буюрса алыскы райондордо өзү жашаса да кыргыз тилинде мыкты дүйнөлүк билим алып, анан ошол Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң бир салым кошо турган жаш муундардын ошол билим тармагында өнүгүүсүнө чоң бир пайда алып келели деген ойлор менен, ушундай проекттер менен азыр иш алып барып жаткан учурубуз. Мен ойлойм, биздин деген түз эфирибиздин алкагында көптөгөн суроолор деле пайда болсо керек. Эгерде суроолоруңуздар болсо бизге берсеңиздер болот. Биз ошол суроолорго жооп берип, дагы толуктоолор болсо толуктап, проекттерибиз жөнүндө дагы айтып беребиз. Нуржамал, кошуп кетсем болот кошумча. Ушул жанагы мугалимдер боюнча тыгыз иш алып барабыз деп айтып койбадыңбы? Ошол боюнча дагы айтып кетейин деп атам эле. Ушул 7 областсыз Кыргызстанда аймактарга жеткизүү ушу биздин платформабыз күзүндө ушул пландап жатабыз. Ошол 200 видеобузду которуп алгандан кийин ошолор менен ар бир регионго барып, ар бир областка барып, биздин мугалимдер менен тренингдер өткүзүп, биздин ошо Хан Академ платформасын кантип эффективдүү колдонуу. Анткени биз мугалимдер менен тыгыз иш алып барсак, андан ары мугалимдер бул окуучулар менен чогуу алып бармакта. Биздин максатыбыз ушул баардык Кыргызстандагы мугалимдерибиз ушул азыркы эле WhatsApp мобилдик тиркемесин колдонгондой, оңой жеңил көрүп аткандай, ошондой эле чочулабай Хан Академиясынын платформасындагы ушундай эффективдүү, жемиштүү, мындай эң керектүү түрдө колдонсо деп аябай каалап жатабыз. Ошондуктан биз региондор менен, ошол эле областтык, райондогу мекемелер менен, ошолор менен чогуу биргеликте чоң проекттерибизди ишке ашырабыз, долбоорлорду. Анан биякта мугалимдин эң ролу чоң. Ошол окуучуну, анткени биз мугалимге берсек, андан ары окуучуга жеткирүүчү бир көпүрө болуп атпайбы? Ушул көпүрөнү аябай мындай сапаттуу куруу деп ойлойм. Чоң рахмат презентацияларыңарга. Абдан кызыктуу жана керектүү долбоор деп эсептейм. Бул жерде деген ошо биринчи суроо деген сиздер менен кантип байланышсак болот дейт. Ошого жооп берсеңер, анан экинчисин. Instagram баракчабызда деген биздин Google формабыз бар, суроолорубуз бар. Ошол жерге суроолорго жооп берип, өзүңүздүн деген байланышчу телефон номерлериңизди, Gmail аккаунтуңузду калтырсаңыз, биз сөзсүз түрдө жооп беребиз. Бирок белгилей кетчү нерсе, көп биздин волонтерлор, ыктыярчылар азыркы учурда бизге жазышат, биз кат жазып, аларды интервьюга чакырганда Gmail'ын текшербегендигине байланыштуу көбү биздин катыбызды көрбөй калышат. Ошондуктан айтмакчы элем, өзүңүздүн Gmail'ыңызды да текшерип, ошол эле учурда биз менен байланышта болуп туруңуз. Чоң рахмат. Анан ошол эле суроо жана силер айтып кетпедиңерби? Салым кошсо болот деп, жанагы волонтерлор. Ошону бияктан сурап атат, ошо Instagram'дан эле сиздерге кантип салым кошсо, сиздерге салым кошсом болобу деп сураптыр да. Анан возможно кантип дагы деп ойлойм мен бул жерде. Ушундай көбүрөөк маалымат берип, жооп берип койсо. Биз ыктыярчылар негизи марафондорубузга деген чоң жардам берип атышат. Эгерде сиз англис, кыргыз тилине которо алсаңыз, биз менен байланышып, ошол котормо иштерине жардам берсеңиз болот. Котормо иштерине негизинен математика, так илимдерден математика, ошол физика, негизи эле баардык сабактардан которуу иштерине которуп жардам бере аласыз. Бирок эгерде которуу тармагында деген баягы эмес, башка жакта да өзүңүздү сынап көрүп, тажрыйба алгыңыз келсе, анда бизге дароо жазсаңыз болот. Мүмкүн SMM тармагында, мүмкүн деген бизге деген менеджмент тармагында жардам берсеңиз болот. Жакшы, чоң рахмат. Анан ошол эле Instagram'дан
ыргытышыптыр биздин коллегалар. Мугалимдер боюнча мен сиздерге жардам көрсөтөйүн, байланышалы дептир. Рахмат. Анда Хан Академиясынын кыргызча платформасы барбы дейт. Жок болсо качан чыгып калат дейт. Хан Академиясы кыргыздын негизи сайты котормосу дейин да, ооба сайтты буйруса биз которуп чыксак, ошол сайт баардыгы ичиндеги маалыматтар кыргызча болот. Биз азыр ошол азыркы учурда сайтты которуу иштерин баштаганбыз. Буйруса август айынын аягына чейин которуп, сентябрда окуучулар негизи ошол сайтты колдонуп калышат деп үмүт кылып атабыз да, азыр аракет кылып атабыз. Айыл жергесиндеги мугалимдер менен кантип иштешесиздер дейт. Айыл жергесинде негизинен мугалимдерге ошол санариптүү мугалим болуусуна жардам берүү үчүн долбоор иштеп чыгып атабыз. Анын негизинде буйруса айыл жергесиндеги мугалимдерге кантип ошол Zoom шилтемесин же болбосо Google Hangout кантип иштетсе болот, кайсыл жерлерден маалымат алса болот, негизи кайсы сайттар бар өзүнүн билимин жаңы деңгээлге чыгыш үчүн. Ошентип кылсак ушундай долбоор менен жардам бере алабыз буюрса. Немелер менен иштеген иштештен таскарыбы? Айыл өкмөттүүлөр менен же кандайдыр бир ошол региондогу деген немелер мененчи? Бул чоң долбоордун Кудай буйрса окуу жылы башталар менен бул долбоор ишке ашырылып башталат. Айтканда бул бир эле мугалимдер менен эле тыгыз байланышпастан ошолор айыл өкмөттөр менен районо кандай эле районо ошолор менен чогуу иш алып барабыз. Анан мугалимдер жөн эле үйрөтүп бүтпөстөн, жөн эле үйрөтүп койбостон булардын аркасында конкурс кылабыз. Ошолор менен конкурслардын жеңүүчүлөрүн Бишкекке чакырабыз. Ошондой сертификаттарды беребиз. Может, ошо бизге азыр мугалимдердин да жардамы керек. Анткени биз ошол так илимдер которулуп атпайбызбы? Жанагы химия, физика, математика. Ошол жактан proofreader, мындайча айтканда тактап эң акыркы этабын чыгарууда, которуучу. Ошол жактан да мугалимдердин дагы жардамы керек. Ошол жактан бизге биздин долбоорго кошулуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай мугалимдер менен бир жылы иш алып барбайбыз, көп жылга иш алып барганга аракет кылабыз. Мугалимдер Хан Академиясынын сайтын колдоно алабы жана качан ишке кирет? Менин оюмча жана Нуржамал жооп берген, ишке кирерин мен түшүнгөнүм боюнча августтун аягында дедиңер, мугалимдер колдоно алабы деген жагына жооп берип койсоңуз. Ооба, которууттары буйруса августтун аягына чейин бүтөт деген планда болуп атабыз. Ооба, албетте мугалимдер үчүн дагы окуу куралдары бар. Андыктан мугалимдер которулуп баары даяр болгондо альтернативдүү окуу куралы катары бемарал иштетип, аны деген ошол өздөрүнүн сабактарына колдонсо болот. Англис тилинен кыргыз тилине которсоңор ошол эң чоң көйгөй азыркы учурда, ошондой жардам бере алышат биринчи очередь. Ооба, ошол котормочу жааттар ыктыярчы. Хан Академиянын ресурстары англис тилинде болгондуктан кыргыз тилине которуу жактан көйгөйлөр дагы мындайча айтканда болуп атат. Ошон үчүн биз ыктыярчыларды алганда англис тилдүү ошо түшүнгөн ыктыярчыларды алып атабыз. Бирок ошолор эле үстүнөн текшерип, ыктыярчылар которуп чыккан тексттердин үстүнөн кайра бышыкташ үчүн, толукташ үчүн, такташ үчүн ошондой англис тилдүү билген так илимдердин мугалимдер, так илимдерде сабак берген мугалимдер да бизге керек болуп жатат. Ошондой эле бизге негизи өзүңүздөр билгендей Хан Академиясы долбоору ыктыярчылардын деми менен ушул жака чейин ишке ашырып келе атат. Анткени бул Кыргызстанга күйүп жанган, ошо Кыргызстан билимине салым кошом деген мындай кыз жигит балдарды чогултуп, ушул долбоор ишке ашып жатат. Ушул ишип жатканына аябай сүйүнүп жатам. Анткени Кыргызстан келечеги кең экен, анда ушундай адамдарыбыз, ыктыярчы котормочулорубуз, андан сырткары командабызда ушунчалык анан баягы салым кошконго жанталашкан кыз мырзаларды, ошол эле агайларды чогултканбыз. Бул эмне деген белгиси? Бул биздин келечегибиз бар экен, андан кең экенин, ушундай адамдар менен биз алдыга жыларыбызды дагы бир далилдеп кеттик да. Жана 200 видео деп айтып кетпедиңерби? Ошол 200 видеону которуп иштеп атабыз. Ошол эмне видеолор? Мен жана балким баш жагын топко алдым окшойт. Видеолорубуздун негизинен азыр калганы деген алгачкы математика сабагынан болгон. Анткени 1-4 класстагы окуучулардын математика сабагында билимин тереңдетүү үчүн алдыдагы 200 видеонун ичинде деген башка так илимдерден дагы
сабактар которулат. Ал деген химия сабагы болушу мүмкүн, физика сабагы. Анткени биз болушунча ошол колдон келишинче баардык сабактарды камтыганга аракет кылып атабыз. Ошо менин түшүнүм боюнча бирок биринчи очередь бул деген жанагы неме, биринчи, 4-класстагы окуучуларга. Чубак мырза, Нуржамал кошуп кетсем. Нуржамал болуп атабы? Угулуп атат. Алгачкы математика, көбүнчөсү математика боюнча, бирок ошондой эле башка илимдер, жанагы возрастной группалар боюнчачы, 1-4 класспы? Бул Хан академиясы ошол башында биз башталгыч класстагы математика тармагын алганбыз. Бирок биздин планыбызда ошол 7-8 ошол эле бүтүн класстар жанагы так илимдерди да которуп кетүү. Жанагы математика, химия, физика. Андан сырткары айтып кетүүчү нерсе, бул Хан академия бир гана ошол сабактар, видео сабактар ошол билим берүү жагынан эмес, билим берүү жагынан бир тараптуу эмес да. Мунун ичинде жанагы дизайн мышления, ошол эле жана питон тилдери, жанагы ар кандай азыркы керектүү жөндөмдөрдү алуучу видео сабактар да бар да, кошумчачы. Мындайча айтканда, ар тараптуу контенттер даярдасак болот да, бир гана ошо билим берүү жагынан эмес, андан сырткары ошо программалоо жаатында, дизайнер жаатында, ошол эле азыркы учурда замандын талабына керектүү адистиктерди бере турчу дагы видеолор бар экенин айтып кетишибиз керек да. Анан ошо жанагы суроо сурашты да, ошондой долбоордон чыкканда кандай проекттер менен иш жүргүзүп жатасыздар дейт. Пландар боюнча азыркы учурда биз деген ошол Хан академия Кыргыздын атынан бекер акысыз окутулган SAT курсун ачып атабыз. Окуучуларыбыздын азыр ушул жайкы каникулунда убактысын туура өткөрүү максатында анан аларды колдоо. Ошол онлайн учурда эле биздин ошол Хан академиясынын официалдуу өкүлү Гүлзира Минбаева SAT сабагынан, математика сабагынан өзү деген ошол сабактарды өтүп берет. Бул да болсо биздин ошол жаштардын билимин жогорулатуу максатында. Анан алдыда англис тилин дагы, эгерде баягы чет өлкөгө окууга тапшырам деп атсаңыз, бул деген чоң мүмкүнчүлүк. Көрүп аткан баардык биздин көрүүчүлөргө айтмакчыбыз, эгерде сиз да кызыгып жүрсөңүз, биздин соцсетьтер менен баягы кулак салып туруңуз, буюрса ошол жарыяланганда сиз да катыша аласыз. Instagram менен Facebook'ка дагы трансляция болот депчи. Ошо суроолордун көбү биздин сотрудниктер жазып атат, бирок ошол немеден да. Жерде комментарий бирөө жазып коюптур, мисалы математика сабагын которуп жатканда, математиканы жакшы билиши керек деп ойлойм. Сиздерге биз мугалимдер жааматы жардам берели, Санарип мугалим долбоорун. Ооба, Чубак мырза, негизи айтып кетсем, биз баардык кызматташууга ачыкпыз. Ар кандай колдоого азыр муктажбыз. Ошол эле каражат жаатында, ошол эле которуу жаатында, ошол эле биздин Хан академиянын жайылтуу боюнча, ошол эле биздин айыл тармактагы окуучулар жана мугалимдер жаатында, анан ар кандай кызматташууга ачыкпыз. Күч бирдикте дегендей, көп нерсени кылганга көзүбүз жете алды. Ошол силердин демиңер менен, колдооңор менен ушундай командабыздын иши астыга жылып, жакшы Кыргызстандагы ошо башка өлкөлөрдүн кем калбай, ошол Хан академия платформасындагы көп сабакты которулган, эң мыкты иштеген, иш алып барган команда катары кошулууга үмүттөбүз. Ошолордун катарына кошулуш үчүн. Жана биздин соц тармактарда ошо прямой эфир, түз эфирлер болуп турат, түз жанагы. Анан ошол жакта темаларды алып чыгабыз, Кудай буйрса. Ар кандай ошо эң маанилүү билим тармагында козголгон азыркы темалардын аркасында ошо алып чыгып, ошондой адамдар башын бириктирип, коом түзүп, котормочулар коому, негизи эле ушул өнүктүрөм. Негизи Хан академияны көп киши эле Кыргызстанда көп киши котором деп ишке алыптыр да, көбүнчөсү иши өтпөй коюптур да. Ошондуктан анда эмне деп чечтик, ошондо үлгү ала алдык. Бул биригип эле чогуу чечкенде көп нерсеге жетишибиздин көзү жете алдык да. Суроолор ушинтип азайды окшойт, көбүн окуп бүттүк. Менин кааларым силерге ийгилик. Буюрса ошол жанагы сентябрь айы келсе, биринчи чейрек деген өзүңөр айтып кеткендей онлайн болгон турат. Жеңил эмес убакыт десек болот биздин билим берүү жааматына.
оор болот, жеңил болбойт дегендей, бирок ушундай силерде болгон демилгелер көбүрөөк болсо, колдоолор ушундай кыргыз тилинде которуп, поддержкалар көп болсо менин оюмча деген жеңилирээк болот биздин мугалимдерге, ошондой эле окуучуларга. Дагы бир пожеланиялар болсо же немелер, суроолор болсо сураңыздар. Дагы барбы суроочулар? Саламатсыздарбы? Суроо берсем болобу? Ооба, берсеңиз болот. Мен ошол комментарийге суроолорду мен берип аткан болчумун. Ошо Саналип мугалим деген долбоорду биз мурунку жылы баштаганбыз, ыктыярчылар менен чогуу. Жалпы биз 200дөй мугалимди окуудан өткөрдүк. Ошо жаңы саналиптик технологиялар боюнча. Анан мен ушу Хан академиясыга өтө мындай кызыгып жүргөнмүн. Эң сонун жумушту баштапсыздар. Бизде кандай мүмкүнчүлүгүбүз бар сиздерге жардам бергенге? Бизде мындай эң алдыңкы технологияны түшүнгөн жана эми аракетчил, жалкоо эмес, жоопкерчиликтүү мугалимдердин командасы бар да. Албетте алар английский жакшы эмес, которо албашы мүмкүн. Бирок алар балдардын психологиясыны, биздин балдар кантип сабак өтсө жакшы кабыл алат, ошону билишет. Эгер англис тилдүү бир бала менен, балким англис тилдүү бир ыктыярчы менен жакшы математиканы билген бир мугалимди чогуу иштетсек, алар өтө пайдалуу котормо кылышат да, менин оюмча. Себеби мен башка мамлекеттердин которуу ыкмаларын үйрөнүп чыксам, ушу Хан академиясын көрөм. Алар именно котормодо сөзсүз ошол математиканы которуп атканда, математиканы билген адам которсо пайдалуураак болот экен да котормо. Просто так мындай копия паст кылбайчы. Ошого биз сиздерге чын жүрөктөн кыргыз билим берүүсүнүн сапатын жакшыртуу үчүн жардам берүүгө даярбыз. Бизде жалпы өкүлдөрүбүз бар Кыргызстан боюнча 2 шаарда, Ош, Бишкекте, анан 7 областта. Логистика уюштуруу иштерин жасап беришибиз мүмкүн, мугалимдер менен встречаларды. Анан биз дагы биринчи ошол районо гаронолор менен иштешкенге аракет кылганбыз. Бирок алардын жумуштары көп болгон үчүнбү анча деле бизге көңүл бурушпады. Анан биз өзүбүз отдельно команда түзүп иштешип атабыз. Ошого жардам керек болсо, сиздерге жардам көрсөтсөк, бизде сиздер да ушул Хан академиянын видео сабактарын көрүп, кыргыз жаштары, кыргызстандык жаштардын билим деңгээли көтөрүлсө өтө кубанычта болобуз. Биздин да максатыбыз ошондой. Асылбек мырза, чоң рахмат сиздин ошол сунушуңуздарга. Биз ушундай коомдор бар экенин угуп албай сүйүнүп жатабыз. Бул ооба, албетте силер менен кошо тыгыз кызматташсак болот. Анан которуу жаатында эле ошол эле мугалимдер иштөө жаатында өзүңөр белгилеп кеттиңер. Ош, Бишкекте, Ош өрөөнүндө. Ош өрөөнү чоң өрөөн. Аяка да тыгыз иш алып барсак болот. Сиздин эмеңиздерди алып калалы. Биздин соцсеттерге сөзсүз жазып коюңуздар. Анан чогуу кандай иш алып барабыз, негизи эле мындан тышкары кандай мүмкүнчүлүктөрдү бирге чогуу түзө алабыз, ошондой эле иш алып барабыз жөнүндө чогуу бирдикте сүйлөшүп, сүйлөшүүлөрдүн аркасында долбоорлорду баштасак болот. Биз ачыкпыз, дайыма ачыкпыз Хан академия. Нуржамал, толуктуулар болсо, сиз да толуктуп кетсеңер болот. Асылбек мырза, сонун проектиңиз менен иштеген экенсиз, бизге чынында аябай жакты. Рахмат. Болгону бизге жазып коюңуз. Соц тармактардан Инстаграмыбыз чынында активдүү иштейт. Ошондуктан бизге жазыңыз, биз сөзсүз байланышып, кийинки байланышканда сөзсүз талкуулайбыз, кантип кызматташсак болот. Чоң рахмат. Ооба, сөзсүз түрдө мен жазып койдум. Сөзсүз түрдө биз дагы ошо ыктыярчы кызматын аткарып, сиздерге командабыз менен, мугалимдер менен, информатик мугалимдерди тартып, ошо видеолорду жасаганга, сапаттуу үн жаздырганга, жергиликтүү медиаларды колдонуп, мисалы көп региондордо сапаттуу жакшы радиолор бар, ал жактан как раз сапаттуу үн жаздырса болот котормо ишинде. Анан сиздер сурап аткан жанагы оборудованияларды уже бизде региондордо бар да, алар бош эле отурушат. Болгону жакшы ыктыярчы, тил билген көпчүлүк
алмашуу программаларынын выпускниктерине тартсак болот. Англис тили жакшы алардыкы. Анан сөзсүз түрдө аларга мугалимди кошуш керек деп ойлойм. Себеби мугалим балдарды окутуп жүрөт, методологияны билет, кантип түшүндүрсө болот. Анан сиздерге жардам көрсөтөбүз буюрса. Рахмат чоң. Асылбек мырза, аркында алыс ыргыттыңыз. Ооба, сөзсүз. Ал мугалимсиз ал мугалимдин орду чоң деп айтпадым бул Хан Академия долбоорунда. Мугалим ошол видео сабакты ошо озвучка кылып атканда негизи ошол бет маңдайында отуруп алып кичинекей балага ошол окуучуга түшүндүрүп аткандай, ошол эле окуучуга көңүлүн кунтун коюп алып алганга кызыктырууга ар кандай жанакы чеберчиликтерин ашыруу көрсөтүш керек да, жанакындайчы. Ошон үчүн сөзсүз албетте ошо мугалимдер менен иш алып барабыз. Ошол мугалимдер эле жеткизе алат ал биздин ошо окуучулардын жүрөгүнүн көңүлүнөн түнт алып, ушунчалык кызыктырып, анткени бүт баары онлайн болуп аткандыктан биздин окуучулар ошого көнүш керек. Көнүп, мунун жеңил экенин, бул оңой экенин, сапаттуу экенин, жеткиликтүү экенин билип, ошону колдоно алыш керек. Ошого эң чоң түзмөтүбүз биздин көпүрө деп айткандай, бул чоң сапат биздин көпүрө бул мугалимдер. Да, мугалимсиздер эч жака бара албайбыз. Силерге рахмат. Дагы суроолор болсо сурасаңар болот. Менде да бир сунушубуз бар эле, уюштуруучуларга чоң рахмат. Көптөгөн өтө пайдалуу жана биз маалымат сурай албай, жолуга албай жүргөн адамдарды ушул биздин пайдалуу IT парк, жогорку технологиялар паркы сонун вебинарларды уюштуруп жатат. Тем более кыргыз тилиндеги эң пайдалуу, себеби калктын көпчүлүк багыты кыргыз тилинде маалыматка муктаж экенин сезип атабыз. Орус тилдүү маалыматтар көп, бирок жаңы вебинарларды, жаңы пайдалуу вебинарларды кыргыз тилинде өткөргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат жана өтө пайдалуу болуп атат. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Асылбек мырза, дайыр эле чоң рахмат. Биз деген ошо жогорку технологиялар паркынын атынан буюрса, анда вебинарларды көбөйткөнгө аракет кылабыз. Эмки айда мисалы бир аз алдын ала айта кетсем, биз деген жана стартаптар боюнча ай жарыялагандабыз. Стартап экосистемалар жөнүндө, стартаптар жөнүндө көбүрөөк маалымат бериш үчүн вебинарларды ушундай эле. Бирок ошондон дагы кыргыз тилинен көбүрөөк бергенге аракет кылабыз. Көбүнчөсү спикерлер ушул кыргыз тилинде жок болуп калган үчүн эле бир аз кичине болбой калып атат. Бирок биз буюрса ал тармакта дагы иштеп, же котормочулар мененби, же ошондой спикерлерди таап туруп, биздин ошо региондогу мугалимдер, жаштар уккандай болгондой кыргызчада өткөргөнгө аракет кылабыз. Дайыр жолу чоң рахмат ошо вебинарларды көргөнгөргөнгөргөнгөргө. Чубак мырза, сиздин командаңыздарга да чоң рахмат. Ошо Алина, Жасмин, сизге биз билебиз, биздин эң биринчи колдоочуларыбыздын бири бул жогорку технологиялар паркы. Биздин демибизге дем кошулуп, ушундай түз эфирлерди, онлайн вебинарларды кыргыз тилинде өткөзүп жатканыңарга, ушундай бизге сунуштап, мүмкүнчүлүктү ачып берип атканыңыздарга бул эң чоң мындай сүйүүнү менен жетишкендик деп кабыл алам. Анан силер менен дагы ушундай жакшы чоң вебинарларды кылып, Кудайым буйрса күзүндө дагы чоң ушундай Хан Академия жөнүндө эртерээк мен да ачып коеюн көшөгөнүн бетин. Ошол биздин Хан Академиянын платформасы ишке киргенде ошо баарын чогултуп алып, чоң онлайн болобу же болбосо офлайн болобу, ушундай чоң маареке өткөзмөкпүз. Ошолордун катарында жогорку парк технологиясы сөзсүз сиздерди күтөбүз, көргүбүз келет. Анткени силер биздин эң биринчи демибизге дем кошуп колдоп берген жамааттын катары көргөнбүз. Чоң рахмат, Чубак мырза. Чоң рахмат. Буюрса дагы менин оюмча көптөгөн кызыктуу жана керектүү биздин калкка долбоорлорду чогуу ишке ашырабыз деп ишеничтебиз. Силерге дагы ошо дайыр ирет убакыт бөлүп бергениңиздерге чоң рахмат. Нуржамал, Жазгүл, ошондой эле биздин угуучуларыбыз Асылбекке да, сизге да
биздин ушундай долбоорлорду поддержка кылганыңарга чоң рахмат. Кызыктуу суроолоруңарга рахмат. Башка уккан бизди Instagram, Facebook'ta дагы уккан адамдарга да чоң рахмат. Эгерде көрө албай калсаңар, ошо мен айткандай жаздырып коебуз. Суроолор болсо, Хан Академиянын баракчасынан сурап алсаңар болот. Ошондой эле бизге карата суроолор болсо, бизге дагы сот страницабызда жазсаңар болот, Facebook, Instagram'da. Биз дагы дайым даярбыз кызыктуу идеяларга, кызыктуу суроолорго. Анда ошентип биз акырын жыйынтыкка келип калдык окшойт.